Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө 4-май, туугандар, четверг. Туугандар, кече социалдык тармактарда өтө кайгылуу, өкүнүчтүү бир жаңылык таркады. Ал жаңылык негизи бизге деле саат 12-1лерде келип түшкөн эле, бирок тилекке каршы ошону чыгарбай эле коелу деп ойлогонбуз, бирок көпчүлүк көрдү. Ал окуяны көпчүлүк уже күбө болду. Баягы бизде таксиде иштеген жаш баланын таксидеги табылган денесини, өлүк денеси таксиде. Видеону дагы кичине талкуу кылып сиздерге эскертүү катары ушул видеону татканы туура келди. Себеби биздин дагы аяш балдарыбыз, туугандарыбыз, көптөгөн бизге караштуу мекендештер негизи эле ушул Москвада такси кызматында иштешет. Андыктан ошол таксисттерге, айрыкча жаш балдарга эскертүү катары чыгардык ушул видеону, туугандар. Туугандар, ошо парктан сурадык бизчи. Бул качан келип токтогон, ошо через парк аркылуу таптык да буну. Бул 30 күнү саат 12-де ушул Ашанга келип токтогон экен. Ошодон бери бүгүн саат 3-тө билдик да, буну жанында келип такси балдар уктаган экен, бул уктап атат деп ушинтип жүрөптүр да. Анан биз келип айнек такылдаттык, башка кылдык, турбайт. Уже мындай карасак колу карайып калыптыр. Анан ошондо билдик. Ошо абеттен бери туруп атабыз, скорый келди, скорый келип машинаны ачып документтерин алдык. Бирок өлүктү жылдырбадык, ошол ойдон турат дагы деле. Азыр ошону карап эле отурабыз эми. Машинада 1,5 сутка жатып калды да, ошондо өлүкчү. 1,5 сутка жатып калды. Машинаны ачканда ичине кичине запах берип калыптыр. Жыт чыгып калыптыр. Ассаламу алейкум, жамаат. Амансыздарбы? Иштеп атасыздарбы? Монда бир видео келип калды мага да группаданчы. Анан мен да ушу бөлүшүп коеюн дедим. Анан монтуп Яндекс бонус берип, анан эме кылып атпайбы, ошону бонус толтурам деп, жаш жигит энергетикти ичип ушундай ситуацияга туш келип калыптыр. Эми ар кимибиз таксиде жүрөбүз. Этият бололу. Анан мына жаш балдарга баарыбызга түшүндүрүп эме кылалы, бул энергетикти ичпей эле койсунчу. Лучше бир кофе же бир крепкийраак чай ичсе, ошо энергетик болот да, ушунун баарын себепкерчи. Мына жаш бала кетти, эч нерсени көргөн жок. Үйлөнгөн элекпи. Ушундай. Эгер кимге катуу тийген болсо капа болбогула, бирок азыр муну көрүп жаш баладай бул эмнени көрдү дейсиң, ал үйлөнүп эле болсо керек. Ушу бонусту толтурам деп энергетик ичип уктап ошол ойдон турбай калыптыр. Абайлаңыздарчы, кыргыздар, абайлаңыздарчы. Жолдо ДТП болуп аткандардын баары ушундан болуп атпайбы? Кайсы жерде эле такси ДТП болгон, барсаң кыргыз турат. Ошода эми бонус толтурам деп эле анан ошо өз темпиңер менен эле Яндекстин бергениге, Кудайдын бергениге инсап кылып эле ошого ыраазы болуп эле аз-аздан эле иштеп тапканыбызды бала чакабызга, жакшы иштерге жумшап эле. Ассаламу алейкум, таксистер. Башка группаларга ham жөнөтүп койгулачы. Яндекс бонус берди деп сүйүнгөндөр, бул Яндекс кулдай иштетет да силердичи. Эми баягындай бонус бербептир да деп күйүкпөгүлө. Бирок бонустан караганда башка күндөрү мисалы үчүн ушудан жакшы иштеп аткан болсоңор керек эле. Яндекс бонус берди, мурункудай 20%, 30% таксистерге эмес, 50-60%ке берип койдум да. Немеден кабар дагы жок. Коэффициенттен. Булар уже хитр болуп алды да, билип алды. Биз заказды алгандан кийин өчүрүп коюп, кайра барып коэффициент жанмай сайын жандырбай билип алды. Бонусту берип койду, 12 000 сомдон шыкылдатып, мына бир жума кулдай иштетти. Коэффициенттерден пачагын чыгардыңар, башкасын дагы пачагын чыгардыңар. Ошого мына бонус бергендер. Бонусту Алла берсин, аракет кыла берели. Өчүрүп жандырып иштей берели. Вообще өлтүрдүңөр, эркекчесин айтайынбы. Бонус кылам деп любой заказды алып атып тынчыттыңар. Башка группаларга таштап койгула ушуну. Мына туугандар, өзүңүздөр уктуңуздар, бул группадан келген ушундай сөздөр болуп атат. Негизи эле
Бөтөн жерде жүрөбүз туугандар, бөтөн жерде жүргөндөн кийин эми рызкыны берүүчү өз Аллах. Аллахтан калбайлы. Аллах канчалык рызкы берсе ошону алабыз. Бербеген рызкыга мынтип энергетик ичемин, ден соолукту өлтүрүп, негизи эле энергетик ичкендер туугандар айрыкча жаш балдар. Энергетик бул зыян, чубак ажыбыз арам деп кеткен. Андыктан энергетик ичкенди токтотуп, мына аксакал айтмакчы, күчтүү чай ичсеңиздер була берет. Кара чайды эле койуураак дамдап, ошол деле уйкуну качырса. Бирок энергетикте зыян алып келбейт да. Негизи эле мына Яндекс бонус боюнча деле мына туура айтып кетишти. Яндекс бонустун артынан жүгүрүп, ден соолукту, уйкуну кечип бериштин кереги жок да. Кийинкиликте деле ушул жашоодо ден соолук болбосо жашаш өтө кыйын проблема болот да. Андыктан айрыкча жаштар өзүңөрдү этият кылып, убакыт саатында уктап, убактысында ишти кылып, жакшы жүргөнүңөргө не жетсин, негизи эле. Мына жаш бала да ушинтип эми Алла Таала ар кимге ар жерден ажал берет дегенде, ажал ушундай болуп бүткөн экен, ушул жерден келген экен. Эми биз бирдеке дей албайбыз, бирок канча дагы сактанганда Аллах сактайт да. Сактанганды Кудай сактайт. Андыктан сактыкта кордук жок туугандар, өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар дегендей, бөтөн жерде аман жүрүңүздөр туугандар. Бири-бирибизге жакшы поддержка кылып, ушундай колдон келген насааттарды, айрыкча аксакалдар насааттарды айтып жаштарга кичине болсо да эскертип турганыңыздар жакшы. Өтө жакшы. Бул деле болсо ыймандууларга пайда берет деген ойдобуз. Андыктан аман жүрүңүздөр бөтөн жерде туугандар, бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак Таксырга кайрыла бересиздер. Трудовой договор маселеси боюнча карасаңыз болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7